Сатыбалды Байдөлөтов атындагы инновациялык жалпы орто билим берүүчү мектебинде 12 декабрь улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата «Билимдүүлүк көп окуганда эмес, колдоно билгенде» аттуу адабий сахналаштырылган таймаш болуп өттү. Muhallimler, jana okuwucular, jana kelgen konoktor. Чыңгыз Айтматовдун 93 жылдыгына карата 5-класстардын арасында даярдалган адабий музыкалык кечебизге кош келипсиздер. Ата салтын сактайлы, беттешилик салам менен баштайлы. Ийгилик, намус менен мен сиздерге тез билимди ачуңузду тапкайлы. Soğuşmalı işte buyurun, ev yakılgan erzin ödün. Saymalı öğrenirde otursun, öğretmenin kesesini toltursun. Ak paranın ağız bayı göz yaşın, adam direği dostun ağayı otursun. Bulup barı bugün dol başına, çoğalı nayman deyip başına. Ötkönlördü bir eskenin kol sayı, bak direğine kalkan. Ay Allah'la altın aydı tanıtkan, al canı koy bir muhalif danışman, düşen ağay yaşaytayın cüröktü, düğünü ölçür almayı tarıfta. Hoş direkte şurada tartayım, hoş direkte doğu benim tartayım. Birinci olun bağrınızla yürütkün, belgileş ki beni düşün ağayım. Kömrüm bilegi, körümüzün terengi, ak gemim kayrılıp, ata gemim kelebi. Aşırılık paramın, ak gemim karanın, atama ayda var sağının sanatın. Çıngıktan çıngıkka, çıkarması çıkıp ketki çıngıkka. Kağlıklarda kayda жүрсе ödeki, özüyü var, beşigi var Kırgızda. Çınaysамын жалган tuyular, Чыңгыз Тете Murodunun kuyular. Okşa
келсе, biz мектепте 5-класста даярданып атканда мен üst-üste байкап жүрдüm да, 3 команда бири-бирине атаандаşпай, bir кабинетте 2 команда, 3 команда болуп чогуу даярданып атканын көрүп таң каласың. Анан бизде Жазып эженин командасы менен аткармасынан Нурил эже менен Айзат эже өзүнүн командасындай мындай переживать этип турду да, бири-бирине ушундай ынтымагыңыздар кетпей, окуучулардын келечеги үчүн ушундай салым коюп жүрөлүк деп. Андан мен сиздердин уруксатыңыздар менен атайын бүгүнкү биздин иш-чарага дагы бир өзү көркөмдүүлүгү тарабынан биз карап чыктык. 5-А классынын саламатчылык. Бүгүнкү тамашасыбыз жагында тамашага даярдалыш боюнча кыйынчылыктар кандай болду дегенде айтыңыздар. Рахмат, окуучуларыбыз бүгүнкү тамаш жогорку деңгээлде өттү деп айтат элем. Аябай кызыктуу болду. Мында 5-А жана Б класстан катышты. Негизинен өзүңөр болдуңар. Кыйынчылыктар болду, болгон жок. Булар азыр кичинекей балдар башталгыч класстан эми эле жогорку класска өтүштү. Бир аз кыйналдык, ыр жаттоодо кыйналдык, көркөм айтууда кыйналдык. Бирок 5-класста ушунчалык өнөрлүү, таланттуу балдар көп экен. Бак эле алып кеттик. Мугалим бир аз жөндөп берсе, андан ары окуучуларыбыз өзү алып кетишти. Эң мыкты деңгээлде өттү деп айтат элем. Рахмат ушундай окуучуларга, таланттууларга биз дайыма мугалимдер колдоп коштоп жүрөбүз. Абдан сонун өттү. Окуучулардын, мугалимдердин ортосунда болуп аткан мамиле дагы абдан сонун болду. Дайырлыктар абдан сонун болду. Жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Абдан сонун өттү. Жакшы деңгээлде өттү.